Бизге чара көрүү боюнча мурда соттолгон, азыр дагы кылмыш иши бар бир адам Кадыр Баркымды түшүрдү деп арыз менен прокуратурага кайрылып, милиция тергеп жатат. Ал ким? Кеңири айтып беребиз. 12 февраль күнү прокурор тергөөчүгө согуш жарыялады. Же Калматов Урайым деген ким аттуу ролигибиз чыккан. Бул роликте бирөөнүн сөзү менен эмес, өзүбүздүн жеке иликтөөлөрүбүздүн жыйынтыгы, прокурордун расмий жообу, соттун өкүмдөрүнүн негизинде далилдер менен Калматовдун күмөндүү окуяларын баяндап бергенбиз. Ролигибиздин акырында Калматовдун телефон номери жок болгондуктан бизге телефон чалып, өз чындыгыңызды айтыңыз дегенбиз. Молчи, проклятый. Бирок ал бизден бети күйгөнсүп, чалган жок. Анан 5-6 күн өтүп эле шаардык ИИМден тергөөчү телефон чалып, сизге арыз түштү, суракка келип кетиңиз деди. Барсак, урматсыз Урайым Калматов такталбаган туура эмес маалыматтар менен Кадыр Баркымды түшүрдү деп прокуратурага арыз жазыптыр. Алар милицияга тергегиле деп жибериптир. Бул анын арызынын көчүрмөсү. Бул арызынын грамматикалык каталарын көрүп, биздин кызматкерибиз зээни кейип, бул байкуш киши 5-классты эле бүткөн окшойт, абдан сабатсыз турбайбы деп ыйлагысы келди. Мен ага өкүмдөрдү алып чыгып, ушул сен байкуш деген Калматов Кыргыз Айыл Чарба корпорациясынан кассалык ордерлерди жасалмалап, миллиондорду уурдаган. Жогорку сот Калматовду күнөөлүү деп таап, жаза берген десем, эси ооп таң калды. Эми грамматикалык каталарга көз жүгүртөлү. Район деген мындай жазылат. Телефон деген ТФ деп кыскартылбайт. Үтүрдөн кийин кичине тамга менен жазылат. Эл деген кичине тамга менен жазылат. Жок дегенде Кадары Баркымы дебей, ушул сөздү туура жазсаңыз боло. Суранымын эмес, суранамын. Жетечиси эмес, жетекчиси. Число эң акырына жазылат. Сиз сот аркылуу кылмышкер деп табылгандан тышкары ашынган сабатсыз турбайсызбы? Бир сүйлөмдө 10 ката жазып, анан кантип адвокатмын деп соттук иштерге катышып жүрөсүз? Уят. 2. Мен сизге чоң семиз 2 коём. Отуруңуз, мындан кийин андай болбосун. Эми арызынын процессуалдык катасын айтсак, качантан бери Кадыр Баркты прокуратура менен милиция карап калды эле. Буга дагы 2. Сиз ар кайсы жерге арыз жазып, прокурор милицияны подстава кылбаңыз. Эртең мен алардын үстүнөн кызмат абалдарынан пайдаланып, сот карай турган маселелер боюнча тергөө кылып, мени кысымга алып жатышат деп арыз жазсам, прокуроруңузга дагы, милицияңызга дагы кылмыш иштери козголуп кетет. Алар просто күйүп кетишет. Эми арыздын маанисин карайлы. Биринчи, кайсы такталбаган маалымат экен? Соттолгонуңуз жалганбы? Өкүмдөр турат го. Сиз просто бардык тааныштарыңызга акталгам деп мактанып жүргөн болушуңуз керек. Чындыкты айтып койсок арданып жатасыз. Экинчи, кылмыш ишинин жоголуп кеткенин прокурор айтып атат го. Үчүнчү, Кара Суу Рибинде Сатаров Сүйүн деген адамдын сизге алдамчылык фактысы менен жазган арызы токтоп турат го. Ал кылмыш ишинде Сатаровдон акча алгандарыңызды өз колуңуз менен жазып бергенсиз да, калппы? Чын. Ташиевдин оң колумун деп удостоверение көрсөтүп жүргөнүңүздү 10дон ашык адам айтып берет. Айткандай, Калматовдун УКМКга эч кандай тиешеси жок экен, чалып тактадык. Кадыр Барк жөнүндө сөз кылыпсыз. Корпорациядан миллиондорду уурдап жатканда, Кадыр Барк жөнүндө ойлонгон эмес белеңиз? Жолдошова экөөңөр биригип алып, соц тармактарда элден акча алган деп оозуңардан ак эткирип, карит чыгып, бизди сөгөсүңөр. Ар ким акылына, мүмкүнчүлүгүнө жараша иш кылат. Жолдошова экөөңөрдүн колуңардан комментарийлерге жаман сөз жазгандан башка жакшы иш келбесе, анан ошол колуңардан келгенин кылып атасыңар да.
Урматсыз Урайым Калматов, билип алыңыз, мен адвокатмын. Акчаны элден алып иштейм. Мага мамлекет ошондой укук берген. Женщина – друг человек. Сиздей болуп корпорациянын акчасын документ жазап уурдаган эмесмин. Пайгамбар жашына келип, небере жыттап, жашоо менен ырахаттанып, жашоонун ордуна ар кимге суу кечпеген арыздарды жазып, чуркап жүрөсүз. Андан көрө корпорациянын акчасын кантип уурдаганыңыз жөнүндө мемуар жазып, неберелериңизге калтырыңыз. Чоң атасы кандай киши болгонун билишсин. Убактыңыз болгондо биздин кеңсеге келип сабак алыңыз. Кантип туура жазганды, кайсы арызды каяка жазганды үйрөтөлү. Анан каалашыңызча арызданып жүрө бересиз.